Баарына салам достор. Силер менен кайрадан Кибер KG каналы. Биздин канал менен жаңы тааныш болуп жатсаңыздар достор, YouTube'ңарга кирип Кибер KG деп поискке жазсаңыздар, сразу эле биздин канал YouTube'дун башкы бетине чыгат. Өзүңөр көрүп тургандай бул биздин канал. Видео башталардан мурун достор, биздин каналга жазылганды унутпайбыз. Подписаться деген кызыл кнопканы басып, оң жагында турган коңгурочону басып коюңуздарды унутпаңыздар достор. Бул биздин маалыматтардын артта калбоо үчүн силерге жардам берет. Достор, биздин каналда ар кандай тематикада видеолор бар, взломный программалар бар, жана видео монтаж кылганды үйрөтөбүз. Ар дайым бул биздин өзүбүздүн видеолорубузду айтып келебиз. Жана биздин каналдан өзүңөр керектүү ар кандай пайдалуу программалар таба аласыңар достор. Буйрусу 621 подписчик болуп калыптырбыз. Барыңыздарга чоң рахмат достор. Ушинтип колдоп, видеолорубузду көрүп жаткандарыңыздарга. Анда эмесе, биздин видеобузду баштайлы. Бүгүнкү күндө баары эле жөнөкөй WhatsApp'тан тажап калса керек, баары эле ойлонуп жүрсө керек, мисалы взломный WhatsApp барбы деп. Достор, ал бар. Бүгүн силерге взломный WhatsApp же болбосо WhatsApp модду силерге тартууламакчымын. Достор, бул WhatsApp кадимки эле биз колдонуп жүргөн жөнөкөй WhatsAppка эле окшош, бирок ичиндеги функцияларын көргөндө достор, силер таң каласыңар го дейм. Анткени бул WhatsApp'тын ичинде бардыгы бар. Бул WhatsApp GB настройки деп турат. Ушул жакка киребиз. Мод дегенди түшүндүрөт да. Бизди эң эле кызыктырган бул достор безопасность болуш керек. Бул жакта Screen Stats Online деген бар, баарыңарга жаккан функция болуш керек бул. Жана дагы толгон токой функциялар бар. Мисалы контакт дегенде бул жакка кирсеңиздер, Screen прочтение деген бар, Screen получение, Screen прослушивание деген бар. Силердин өзүңөр тиги башка бирөө силердин досуңар звукозапись жөнөттү, аудиозапись жөнөттү же болбосо сообщение жөнөтсө, бул силер окубагандай болуп турат. Анткени силерге ал сообщение келди, бирок силер аны окубагандай болгон функциялар бар. Бул жакта мисалы настройка звонков бар, ким чала алат силерге. Шыса достор, функциялар аябай эле көп. Бул бир эле функциясына кирдик, бир эле настройкасын жарым эле да бул. Мындан да көп настройкалар бар. Азыр баары менен силерге тааныштырып өтмөкчүмүн. Изменить пароль. Өзүңөргө бул WhatsApp'ка мындай пароль коюп койсоңор болот. Бул жактын кереги жок. Бизге азыр эң кызыктырган бул тема. Мисалы бир эле кара темадан баарыңар эле тажап өтсөңөр керек, анткени бул уже көнүп эле калдыңар да бул темагачы. Бул жакта түркүн темалар бар достор. Телеграмдыкындай кыласыңарбы өзүңөрдүкүн. Мына азыр темалардын баарын көрсөтүп чыгайын. Мына аябай эле кара Dark деген тема бар. Бул мындай аябай крутой тема. Мисалы Телеграмдыкындай тема кылсаңар болот, YouTube'дукындай тема кылсаңар болот. Өзгөчөлөнгөн темалар да булар. Башкалар көрүп алып силердин WhatsApp'ыңарды таң калып калышы деле мүмкүн бул темалар коюп алсаңар өзүңөргө. Жана бардыгына мактансаңар болот. Менин WhatsApp'ым мындай башкачараак деп. Жана башкалар ойлойт да болуш керек, бул силердин WhatsApp'ыңарды башкача WhatsApp го деп. Бардыгын бирден көрүп чыгайлы темалардын баарын. Балким баарыңардын өзүңөрдүн вкусуңар бар темаларга. Бирөөңөргө көк жагат, балким бирөөңөргө болсо кызыл жагат, кара жагат чыкса, болгон токой темалар бар бул жакта. Темалар аябай эле көп достор. Ар бир теманы бирден көрүп чыксаңар болот. Мисалы биз ушул Dark'ты алайлы, ушул теманы. Азыр перезагрузка болуп, WhatsApp'тын темасы өзгөрүп калат. Мына достор, ушундай теманы күтүп жаттыңар беле? WhatsApp'ыңар хакерлердикиндей эле болуп калды го дейм. Ичинде бардыгы бар достор. Теманы ак кылып койсоңор болот, же кара кылып койсоңор болот. Бул эми өзүңөрдүн вкусуңарга да. Чаты, группалардын баары астында болуп калат. Азыр мен бирөөгө жазып көрөйүн. Мисалы өзүм эле номериме жазып көрөйүн. Баарыңар билесиңер болуш керек. Жана мен Screen прочтение, Screen получение кылып койгом. Азыр менде 2 WhatsApp бар азыр. Азыр бир WhatsApp'тан бир WhatsApp'ка жазып көрөм. Мисалы салам деп жаздыкпы. Ал тиги экинчи WhatsApp'ыма барат ушул сообщение азыр. Экинчи WhatsApp'ты бул жакка жылдырып коелу, өзүбүзгө удобный болуш үчүн. Силерге да жакшылап түшүндүрүп бериш үчүн, кандай иштейт жана функциялары кандай жардам берет. Экинчи WhatsApp'ка кирдик. Экинчи WhatsApp'та мына сообщение келди, өзүмдүн экинчи номеримен салам деп келди. Биз азыр дагы сообщение жасабыз. Дагы салам деп койсоңор болот. Бул жакка да салам деп жазып коелу. Биринчи номерден экинчи номерге. Меники эки деле WhatsApp мод. Булдан айырмасы деле жок. Эки WhatsApp кылып силерге жакшылап эксперимент кылып кайсы функциялар кандай иштейт экенин көрсөтүп берип аткан чагым.
жаздык. Салам деп бул жерде бир эле палочка турат. Жеткен эмес деген знак деген билдирет бул. Мына өзүңөр көрүп тургандай функциясын өзүңөр байкап атасыңар болуш керек кандай иштеп атат. Мына бир эле палочка болуп турат. Анткени мен муну скрит прочтение деп коем. Жана скрит получение. Жеткен жок деген бир белгини билдирет да. Баарыңар эле WhatsApp колдоносуңар мындай функциялардын баарын билет болушуңар керек. Любой эле текст жазып койсоңор болот. Бул эксперимент катары эле жазып жаткан чагым азыр. Не кылып жатасың деп коелу. Бул дагы бир палочка болуп турат. Мага келди ал сообщение, бирок дагы эле бир палочка болуп турат. Анткени скрит прочтение, скрит получение кылып койгон достор. Көрдүңөрбү, WhatsApp'ка кирбегендей эле кылып коет да бул силерде. Анонимный кылып койуш деле мүмкүн, бардык функциялар бар да. Мына бул жактан уже бизге сообщение келди. Бул жактан бир палочка болуп турат. Эң кызыктуу экен достор. Баарыңарга жагат болуш керек бул функциясы. YouTube каналда да бир жазып коелу. Бул жака келет. Бул жактан жазсак, тияка бир палочка. Мына достор, биз жооп бергенде гана тияка көк болуп үйдү да. Баары таң калат болуш керек мындай жазып жатсаңар. Бул жактан чыгайлы достор, эми башка функцияларын силерге тааныштырып өтөйүн. Кайрадан эле GB настройкага кирейли. Бияка киргенде бардык функциялар бар. Темы, основные настройки, экран чатов бар. Бул жакты эле анча деле маанилүү эмес азыр. Бул жакты өзүңөр кийин колдонуп таап алат болушуңар керек керектүү жерлерин. Достор, мен азыр силерге жарым эле тааныштырып өтмөкчүмүн, анткени бул жакта толгон токой функциялары көп да. Мунун баары 1 саат видео болуп кетет болуш керек. Өзүңөр көргөндө мисалы азыр могу нижний бардын дагы эмесин өзгөртүп койсоңор болот. Мисалы iPhone'дукунда кылып койдук биз. Азыр мисалы бирөө менен жазып жатканда мындай iPhone'дукунда болуп турат да биздин жазып жаткан сообщенияларчы. Нижний бардык ушундай болуп турат. Цветтерин өзгөртсөңөр болот, өзүңөрдүн вкусуңарга жараша кылсаңар болот. Шыкса бардык функциялар көп да. Аватарга обой кылып койсоңор болот. Өзүңөр каалаган нерсени кылсаңар болот. Жада калса ушул жерден өзүңөргө керектүү WhatsApp түзүп алсаңар болот да. Өзүңөр каалаган WhatsAppты ушул жерден жазып алсаңар болот. Мисалы баарыңар эле смайликти эмоджи деп коет англисче. Ошол бизге iOS'тун смайлигин көчүрүп алайлы азыр. iPhone'дун смайликтерин. Мына биздин iPhone'дун смайликтери көчүп калды. Эми шрифттерди өзгөртүп алсак болот достор. Бул жактан да өзүңөрдүн вкусуңарга жараша шрифттер көп достор. Бул жактан азыр кандай шрифт алсак болот? Өзүбүзгө бир жаккан шрифтти тандайлы. Мисалы мен Река деген шрифтти демонстрация кылып көрөйүн азыр достор. Жана иконканы өзгөртүп алайлы достор. Барусун эле менюсунда баягы эле WhatsApp'тын иконкасы турат. Бул жакта каалаган иконканы коюп алсаңар болот достор өзүңөргө. Азыр чыгайлы бул жактан. Өзүңөр көрүп тургандай достор, шрифтибиз аябай кол шрифтке айланып калды. Калың бизге жаккан сонун шрифт болуп калды. Эми достор, iPhone'ун нижний барын кылгандыктан бизге iPhone'ский галочкалар да керек. Мондай көк галочканы баарыңар эле билет болушуңар керек. Бул доставлено деген галочка. Ошондой эле галочкадан iPhone'дукун көчүрүп алсаңар болот бул жерден. iOS деп турат. Эми достор, өзүбүзгө тема көчүрүп алайлы. Дагы башка теманы көрүп көрөлү. Азыр бул теманы көрүп көрөлү. Жана кылып кеткен темага окшош экен бул деле. Биздин перепискаларды өзгөрүлдү, аябай кооз болуп калды өзүңөр көрүп тургандай. Достор, биздин видео ошентип аягына келип жетти. Баарыңарга чоң рахмат. Каналга жазылганды унутпайсыз, лайк басканды унутпайсыз. Жана бул программаны көчүрөм десеңиздер достор, ссылкасы в описанияда турат. В описаниядан таба аласыңар бул программанын ссылкасын. Баарыңарга чоң рахмат.